Арыбаңыздар, урматтуу угармандар, Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 25 сабак. Окуучулардын билим алуусун рационалдуу уюштуруу деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Агай айтат, окуучулар менен аңгемелешип сүйлөшкөндө, алардын сабактарына катышып, дептерлери менен таанышып, алардын билимин үстүртөдөн болуусун, ошондой эле алар тез талыгып чарчоосунун себебин үйрөнүүнүн негизинде мен төмөнкү корутундуга келдим дейт. Сабакта жаңы теманы түшүндүрүүдө кээ бир мугалимдер материалды илимий негизде, методикалык жактан туура так бере албайт. Негизгисин бөлүп айтып, көрсөтүлбөйт жана суралбайт дейт. Үйгө тапшырма өтө эле көп, түшүнүксүз берилет. Үй тапшырмасына комментарий берилип, иштөө, окуу методикасы үйрөтүлбөйт. Көп тапшырма берилсе, мисалы, маселе, мисал, көнүгүү, окуп келүү, жазып келүү жана башкалар. Бул окумуштуулардын айтуусу боюнча туура эмес экен. Көп окуса, түшүнбөй калышат. Көп иштесе, мисалы, маселе, мисал, көнүгүүлөрдү, көптү билбей калат экен. Ал үчүн окуучу негизин билип, өз алдынча билим алуу методикасына ээ болуусу керек экен. Демек, урматтуу кесиптештер, мына окуучуларга теманы түшүндүрүүдө биз мугалимдер теманын негизин берүүгө, анан окуучулардагы темадагы негизги ойду айтууга үйрөтүшүбүз керек экен. Ошондуктан көпчүлүк окуучулар окууга болгон каалоосу жок болгондун бирден бир себеби дагы мына ушундай экен. Көп мисалды бир жол менен иштегенден бир мисалды көп жол менен иштеген артык деген сөз бар. Демек, иштөө жолу, методу окуучулар үчүн өтө маанилүү. Биз ошону практикада ошого амал кылуубуз керек экен. Албетте, тапшырманын саны да керек, бирок рационалдуу окуучулардын мүмкүнчүлүк жөндөмүнө ылайык эң башкысы акылы, билимин өстүрүүгө пайдалуу болуусу зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, биздин теманы түшүндүрүп жана окуучуларга тапшырма берүүдө абдан көп учуроочу каталарыбыз бар экен. Алар кайсылар? Биринчи, окуучулардын кабыл алуу жөндөмүн толук эске албайбыз. Мисалы, кээ бир окуучулар бат кабыл алат, айрымдары жай кабыл алат. Ошого жараша биз үнүбүздүн тапшырма берип жатканда дагы сүйлөп жаткан үнүбүзгө дагы маани беришибиз керек экен. Тез сүйлөйбүз, көпчүлүк мугалимдер тез сүйлөйт. Ошол тез сүйлөгөндө дагы айрым окуучулар жакшы кабыл албай калат экен. Кээде ашыкча, майда чүйдөсүнө чейин сүйлөйбүз. Көп кеңири түшүндүрөм деп жатып, биз көп сүйлөп алабыз. Токтоп, балдарга информация, билимди сиңирип, пауза менен сүйлөбөй, окуучуларды маң кылып коебуз дейт. Эң негизгиси бөлүнбөйт. Ушуга маани бериңиздер, урматтуу кесиптештер, кайсыл гана теманы түшүндүрбөйлү, ошол темадагы өзөктүү ойду негизин бөлүп бериш керек окуучуларга. Кээ бир мугалимдер мисал, далил айтам деп отуруп, темадагы эң негизги ой, идея берилбей калат дагы, темадан алыс кетип калат. Ушуга дагы маани бериш керек. Көп көрсөтмө курал, кошумча адабияттан негизгисин бөлүп пайдаланбайбыз, же таптакыр эле ал нерселерди пайдаланбайбыз. Рационалдуу эмес маселе, мисал, көнүгүүгө убакытты көп кетирип коебуз. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, сабакта мугалим окуучуларга темадан эмнени билиш керек, эмнени таанышып коюусу керек, эмнени түшүнүп кыска же узак убакка эсте тутуусу керек, эмнени турмушта жасоого үйрөнүүсү керек. Мына ушуларды бөлүп көрсөтпөйт. Ошонун натыйжасында окуучу баардык материалды бирдей кабыл алууга аракет кылат. Демек, анын акылы убактысын рационалдуу эмес жумшап, чарчап калат. Эсиңиздерде болсун, урматтуу кесиптештер, сабакта окуучуларга көп информация берилсе дагы анын жугумдуулугу болбойт, балдардын эсинде калбайт. Үй тапшырмасын берүүнүн нормасын билип, ошого амал кылбайбыз. Демек, урматтуу кесиптештер, балдарга тапшырма берүүдө дагы ошого кылдаттык менен, этияттык менен мамиле кылып, тапшырманы дагы берүүдө балдарга түшүндүрүп, айтып туруп анан берсек, эртеси күнү балдар сабакка дагы көңүлдүү, даяр болуп келишет.
Окуучуларга биз билимдин кошумча булактары менен иштөөнү дагы үйрөтпөйт экенбиз. Ал үчүн балдарга сабакты кызыктуу өтүш үчүн, сабакта кызыктуу жооп бериш үчүн энциклопедия, сөздүктөр менен, терминдер менен иштөөнүн методикасын дагы үйрөтүүбүз зарыл. Дагы мугалимдердин өтө чоң одоно кемчиликтеринин бири бул көпчүлүк окуучулар жасай алуусу кыйын болгон ишти жасай албасын билсек дагы аларга ошол тапшырманы беребиз. Дифференциалдуу тапшырма бербейбиз. Кошумча адабият менен иштөөгө тапшырма беребиз, бирок алар менен иштөөнүн методикасын үйрөтпөйт экенбиз. Демек, урматтуу кесиптештер, жогоруда агай айткан сунуштарды, тапшырма берүүдөгү кемчиликтерди дагы бир жолу бул видео сабакты угуп, өзүңүздөргө конспекттелеп, китептен дагы окуп, жакшылап түшүнүп алсаңыздар, сабак өтүүдө сиздерден мыкты мугалим чыгат деп ойлойбуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.